Ассаламу алейкум, туугандар. Бул Алтайский край, Поспелихинский район, Поспелиха деген айылда, районный центрде, районный борбордо ушундай үй сатылып атат, достор. Мына үй центральный көчөдө. Эгерде кимдир бир кичинекей ишкана ачам десе, мына жерде гаражы менен мындай үйдөгү үйүн ичиндеги бүт шарттары менен даяр үй сатылып атат, достор. Гаражы өтө жакшы. Азыр ичини көрсөтөм. Буюрса мына көчөдө, мына центральный көчө, бул биздин районный борборубуз, жанында мына жерде бош участка дагы бар. Келечекте эгерде чоң бир иш ачам десеңиздер, же ушул жерди кошуп алам десеңиздер, бул жердин дагы сатыла турган ою бар, достор. Мынакей азыр эми тартып атам. Үй, гараж, баня, бүт шарттары бар. Бул Поспелиха деген жерде, Поспелихада 4 же 3 мектеп бар, ушундай мектеп бар. Чоң бир спорт комплекс бар. Өзүнчө сода дүкөндөрү бар. Онандай үйдү алып калсаңыздар, мына жерде мына 15 же 10 сотик жери менен үй сатылат, достор. Мына үй сырты, үйдүн сырты, достор. Азыр ичине киребиз, албетте. Бир аз отуну бар экен үйдө. Мына отуну бар. Отункана. Достор, участкасы жакшы эле экен. Эгерде сырттагы туалеттери да бар экен. Эгерде сиздерге ушул үй кызыктуу болсо, мына үй. Аз ишин тартабыз. Мына баня, бул сарай экен. Аркысы баня. Же ушул сарай, же баня. Экөө тең. Бир нерсе болот. Az ичине киребиз. Бул эмне экен? Бул сарай окшойт. Бул эшигин жаап коюптур. Бул жөн эле сарай экен, достор. Эски түскүлөрү бар экен. Чыгара турган, отунга кете турган. Мынакей, достор. Мынакей. Көрүңүздөр. Бул малкана болгон окшойт. Түнүкө менен ороп таштаптыр. Достор, мынасы баня окшойт. Мынакей, бул баня экен. Банясы жап-жакшынакай. Мынакей. Кадимкидей биздин мына жаңы бачок менен, жаңы печкасы менен сонун иштей турган банясы бар. Банясы иштейт деди, себеби банясын иштетем деди. Эми көрүңүздөр, мынакей, достор. Бул центрде турат. Эгерде айылда жашабайм, мага центрде керек десеңиздер, мына гаражы менен, гаражы жакшы, бир жыгачтар менен, дарбазасы менен, пол бетонный, газоблокпу, не бул шлакоблок экен. Шлакоблок менен салынган экен, достор. Эми үйдүн сыртынан мынакей. Үй печной, паровой отопление экен, достор. Мына өзү үй жыгачтан болгон үй экен, бирок мезгилде дейт, аксакал сатып атат. Мезгилде ушул үйдү сыртына кирпичный обшивка кылып, өзү бир катар кирпич менен уруп чыккан экен, достор. Мынакей. Көрүңүздөр. Азыр эми ичине киребиз. Мына неме экен? Мына бул летний кухня окшойт. Мага ушундай көрүнүп атат. Бул летний кухня экен. Буну үй менен кошулуп салынган экен, достор. Мынакей. Көрүңүздөр. Сиздерге ушундай жакшы, таза, бар жок бар, мектеп, балакча, сонун жаңы салынган балакчалар бар экен. Мына прихожка, достор. Прихожкасы ушундай экен, мынакей. Мынакей, прихожка, достор. Мына кухня. Бул кухняда суу бар экен. Мына печка экен, достор. Терезелери пластиктен болгон. Бул эми аксакал
көчүп кетиптир. Үй жылуу. Отун таштап турам дейт келип күнүгө. Достор, мына форточка бул ачылат. Мына центрге чыккан терезе. Мына өзүнчө коридор, кухня болгон экен. Мына мебелдер. Мына түрмө, мына квартира. Азыр сиздерге свет жанат бекен азыр. Оп, свет жанды. Достор, свет жанды. Ушул бул кухня экен өзүнчө бир. Полдору мынакей жыгачтан жасалган. Мына жерде спальня экен, достор. Мына спальня экен, достор, мына. Спальня. Мынакей спальня, достор. Спальня жер. Мындай чоң залы бар экен. Мынакей. Көрдүңүздөр, таптакай кылып, потолокторун жакшынакай кылып. Мынакей. Ушул үй сатылат. Достор, көрүңүздөр. Бул дагы спальня экен, достор, мынакей. Шахматный кылып потолокторду көтөрүптүр. Бул дагы спальня. Азыр үйдүн ичинде өтө жылуу. Отопление бар. Карасаңыздар, мынакей пластик терезе. Үй даяр. Келип жашап кетсеңиздер жакшы болот. Кимгедир муктаж болуп турат. Ушундай үй алам деп. Баасыны 450 миң деп сурап жатат аксакал. Өзү менен чалышып сүйлөшсөңүздөр болот, жок болсо мага кайрылсаңыздар болот. Ушул үйдү алсаңыздар болот, мынакей, достор. Көрүңүздөр, эгерде сиздерге ушул үй жаккан болсо, бул үй центрде жайлашкан. Бул үй центрде, биздин районный центрде, районный борбордо, центральный көчөсүнүн, асфальт болгон көчөсүндө. Эгерде бир кичинекей бир ишкана ачам десеңиздер, устахана же самсахана же бир строй материал сата турган дүкөн ачам десеңиздер, өтө сонун жерде жайлашкан. Ала турган оюңуздар болсо, чалыңыздар, достор. Үйдүн сыртынан көрсөттүм, ичинен көрсөттүм. 2 спальня, 1 зал, 1 чоң кухнясы менен, могу жерде прихожкасы менен, канализациясы бар экен, достор. Трубаларын чыгарып коюптур, суу кирген, мынакей. Ошол, достор, кимге кызыктуу болсо чалгыла. Номерим жазылып болот. Эгерде айылда эмес, мал чарбачылыкка эмес, бул жерде 1-2 мал эле кармаса болот, андан ашып кетсе, кошуналар жаман көрөт. Себеп бул район борбору, ошого бул жерде мал кармаганга болбойт. Бул жөн эле жашоо өткөргөнгө. Азыр 450 миңге мындай үйдү эч ким райондо бербейт деп ойлойм. Даяр, кирип жашап кете турган. Бүт шарттары бар. Ремонт кылбай эле жашап, жакшы жашап өмүр өткөрсө болот, достор. Ошол, эгерде бир чакан бир бизнес ачам десеңиздер, мыналарды сүрдүрүп, имараттарды сүрдүрүп, жакшы бир дүкөн куруп коюп, строй материал дүкөнүн сатсаңыздар болот, достор. Эгерде сиздерге ушул кызыктуу болсо, чалыңыздар, достор. Мага жакты. Кыргызстанда 450 миңге бербейби мен билбейм. Себеп азыр Кыргызстанда жер аз, үйлөр кымбат. Эгерде чыныгы ушундай даяр үйгө муктаж болгон адамдар болсо, келип чалып үйдү алып койсоңуздар, келип эле жашап кетсеңиздер болот. Бүт шарттары бар, достор. Саламатта болуңуздар, телефонго чалыңыздар. Эгерде кыйын болбосо, башка группаларга дагы таратып койсоңуздар, мен сиздерден ыраазы болом. Себеп сиздерге керек эмес болсо, башка муктаж болгон адамдар албетте көрүп, алар чалып калат. Себеп сиз ошол себеп болуп соопко каласыз. Туугандар, сөзсүз жакпаса,
дизлайк баскыла, лайк баскыла, если жақса лайк баскыла, жақпаса дизлайк баскыла. Ошол достор. Бирок унутпагыла, видеону группаларга таратып койгула. Себеп муктаж болгон адамдар башка адамдар аркылуу эле угуп атат да. Жөн эле бирөө чалып коюп, ал видео көрбөй туруп эле шашылыш түрүндө чалышат да. Сүйүнгөндөн. Ошого мен түшүнүгүм боюнча, булар видеону көрбөй туруп эле, значит, бирөөдөн алган, бирөөлөр айткан да. Ошого сиздерден суранам, группаларыңыздарга таратып коюңуздар. 450 000 кеми бар. 450 000 кеми бар, үй бар. Центрде бала чака келип жашап кетсеңиздер болот. Мал чарбачылыкка жарабайт. Башка иштерди жөн эле жашоого дагы жакшы, ыңгайлуу шарттары менен